Babul ikala, ikala degan emne dese özara kelişimdi buzu. Kantip desem maki hal ikalatu caizatun fil bay'i bimisli themanil awwal. Siz şarkını okup bittiniz. Şarkını okuyanız. Al ikalatu caizatun fil bay'i bimisli themanil awwal. للبائع والمشتري دبي. فإن شرط أكثر منه أو أقل فالشرط باطل. Мен айтып атаса бұл жерде айтады, иқала деген нәрсе ошол келишимди өзара келишимди бузуу бул содада дурус дейт. Бимисли саманил аввал болгону биринчи баада кандай баалашкан болсо, ошол баада гана Караңыз, негизи сүрөтү кандай? иқала боюнча мындай жалпылай бир сүрөттү айтып өтөйүн, Иқала деген бул өзү келишим. Келишим. Сода жүргүзүп аткан келишим бар го. Ошол сыяктуу эле бул дагы келишим. Келишимде эмне нерселер каралган десе, ыраазычылык каралат. Эки тараптын ыраазычылыгы. Бул ошол сыяктуу эле бул жерде дагы эки адам ыраазычылыгы керек сооданы бузууга. Мисалы үчүн мына китепти мен сизден алдым. Канчага алдым? 10 динарга. 10 динарга алдым. Китепти алып кеттим, үйгө барсам менде дагы кайра ушундай китебим бар экен. Мага бул китептин кереги жок, муктаждыгы жок. Мен сизге айттым. Досум, мына китеп менде бар экен. Ке иқала кылайлы дедим. Иқала кылайлы дегеним кудум эле экөөбүздүн ортобузда соода болбогондой, сооданы бузайлы деген сөз. Бул нерсеге эки адам ыраазычылыгы керек. Мен ыраазы болушум керек сооданы бузууга, анан сиз дагы ошол нерсеге ыраазы болушуңуз керек. Эки тараптын ыраазычылыгы менен соода бузулат. Эми бул экөөбүздүн ортобузда иқала бай эмне десе фасхул акд болот да. Фасхул акд келишимди бузуу. Келишимди бузуу болот. Жокко чыгаруу. Бирок үчүнчү адам бул эмне деп карайт? Байон жадид. Жаңы сода. Үчүнчү мисалы үчүн биз экөөбүздүн сода кылганыбызды билбеген адам мындай караса, мен сизге китепти берип атам, а сиз мага акчаны берип атасыз. Аны эмне деп карайт? Караса мубадалатул мал дейт. Мубадалатул мал бил мал. Малды малга алмаштырат. Булар сода кылып атат дейт. Туурабы? А экөөбүзчү? Экөөбүздүн акыбызда бул соданы эмне кылып атабыз? Фасх кылып атабыз. Бузуп атабыз. Бир ой болушу мүмкүн да, түшүнүк келиши мүмкүн. Эми үчүнчү адамдын түшүнүгү биз үчүн же болбосо китепте кандай бир маанилүүлүгү бар? Зачем бизге керек бул нерсени айтып? Байун жадидун фи хакки салис деп неге айтып атат? Эмне максатта айтып атат десе, шуфа деген түшүнүк бар. Ошол шуфанын түшүнүгүндө бул самарасын берет, мөмөсүн берет. Байун жадид фи хакки салис деген ошол жерде мөмөсүн берет. Ал кандай? Мындай. Экөөбүз кошунабыз. Жанашып турат да үйлөрүбүзчү. Мен үйүмдү саттым бирөөгө. Анан саттым кимге? Нурсултан карыга саттым да. Сиз Нурсултан кары жакшы адам, машалла, жаныма келет экен, кошуна болот экен дедиңиз дагы, аябай сүйүндүңүз да. Аябай сүйүндүңүз. Анан экөөбүздүн мамилебиз начар да, мисалчы. Мамилебиз начар. Анан Нурсултан карыга мен айттым, кийин Нурсултан карыга айттым, кареке, ошо өзүм үйүм эле жакшы экен. Үйдү кайтарып бериң дедим да. Нурсултан кары менен ортобузда эмне болуп атат? Сөзүн кайрадан кайталайм. Башка адамдарга түшүнүктүү болсун. Сиз шуфа чыкканга акылуусуз. Мен үйүмдү сатсам, себеби экөөбүз кошунабыз. Түшүнүктүүбү? Нурсултан кары келишини угуп туруп, не дедиңиз? Мен акымды сакыт кылам дедиңиз. Мен шуфа чыкпайм дедиңиз. Шуфа түштүбү? Түштү. Анан Нурсултан кары ал жерде жашады. Экөөбүз, анан мен айттым, мен таксыр Нурсултан менен чеке иқала кылайын деди. Нурсултан менен макул деди. Экөөбүз иқала кылдык. Нурсултан мага берген акчаны мен Нурсултан карыга бердим, үйдү сатып алдым, кайрачы. Үйдү кайтарып алдым. Ошол учурда сиздин акыңызда не болот десе, байун жадид. Ал деген эмне? Сизге кайрадан шуфа чыксаңыз болот. Сиз шуфа чыгып туруп, казыга барасыз дагы үйдү өзүңүзгө алсаңыз болот. Түшүнүктүү? Ушул байун жадид фи хакки салис деген. Анан бул жерде дагы бир нерсени баяндайт. Эгерде маби халак болуп кетсе, иқаладачы, анда иқала жүрбөйт. Саман халак болуп кетсе, иқала жүрөт дейт. Неге десе, соодадан максатчы, иқала кылуудан максат акчаны беришпи, же китепти кайтарып алышпы?
Kitep maksat da. Saman maksat emas. Saman bu Mabiy vasila, maksat. vasila. Ayva. Жөн ортомчу болуп берет сен максатыңа жетиш үчүн. А содада максат эмне десе маби максат. Мисал үй да экөөбүздүн ортобузда үй сода болуп атат. Максат үйбү же акчабы? Соданын махал үй. Ошол үйгө жашоо да акча эмес. Акча бул ошол үйгө жетиш үчүн бул ортомчулук васила болуп берет. Ушул нерселер туурасында өтөбүз, а? Негизи икала ушул менен түгөнөт. А бирок икала деген сөз менен айтса бай жадид фи хакки салис болот. Эгерде фасх деген сөздөрдү колдонсо, икала эмес, икала мисал айтайын да. Хазратым, икала деген нерсе бар, бул хакки салистин икала деген сөз менен бай жадид болуп калат фи хакки салис дейсиң да. Ошондуктан биз икаланы колдонбойлу, балким соданы түп тамырынан жок кылып эме кылайлы. Фасх деп деген сөздү колдонойлу десең, анда бул хакки салистин акысында бай жадид болуп эсептелинбейт. Түшүнүктүү? Икала деген сөз менен бай жадид болуп эсептелинет, да? Ошону айтабыз. Икала жалпылай түшүнүк ушундай. Ал икала ту жаизатун фил бай. Содада эмне экен? Жайыз экен. Байге дагы, муштариге дагы. Аны байге дагы, муштариге дагы дегендечи, экөө тең ушуну бай ижап кылса болот да. Бир тарап ижап кылат, экинчи адам эмне кылат? Кабул кылат. Лил бай вал муштари дегени ижап кабул, түшүнүктүүбү? Биса би мисли саманил авал. Биринчи канча акчага алынган болсо, ошол акчага. Fa in sharata aqalla minhu. Бул мындай деп атат да, өзү келишим икала болуп атат. Келишим не болуп атат? Икала болуп атат. Биринчи келишимди бузуу деп атат да, икала. Ау аксара, бул айтат. Арадан бир канча убакыт өтүп кетти. Бир күн, эки күн же болсо бир жума өтүп кетти. Аны икала кылайын. Мен айттым азыр, мисал машинаны же кайсы бир нерсени да. Азыр налогу көбөйүп кетти, машина кымбаттап кетти. Сен алган учуруңда, мен сенден алган учурда, мен бизнесменмин. Мен сенден алганда $10,000 калды. Азыр растамашка көтөрүлүп, бул $11,000 болуп калды. Деп мен айтсам, алган адам, муштаричи. Ошондой шарт кылсам. Же болбосо бай айтып атат, мен сага $10,000 саттым эле. Эми сен баары кичинен колдонуң да. Ошон үчүн эми $9,000 берем деп, саманил ауадан акыл деп сунуштады. Муштари болсо азыр ба көтөрүлүп кетти деп аксарды айтты. Не болот десе, фашарту батил. Айткан шарттары жокко чыгарат, мулго болот. Түшүнүктүүбү? Ва ярудду мисла саманил авал. Алган адам эмне кылат? Бай биринчи акчаны эле эмне кылат? Кайтарып берет. Түшүнүктүүбү? Ва хия фасхун фи хаккил мутахакидайн. Демек, икала эмне экен? Эки келишим түзүүчүлөрдүн акысында фасх экен. Байун жадидун фи хакки гайрихим. Өзлөрүнүн бөлөгүндөчү. Үчүнчүгө ал жаңы сода. Жаңы сода. Жаңы сода деген түшүндүк, а, тамырасына. Абу Ханифадан. Абу Ханифанын оюнда. Анан нолго түшүнбөйт эми, халаку саман дегенде кандайча халак болуп кетет? Саман. Мен сизге ошо азыр сөзүн башта айттым го. Халак саман дегени мен сизге $10,000 бердим. $10,000 иштеп салдыңыз. Не болот? Иштеп салды деген халак болду. Же жоготуп алдыңыз, же иштеп бердиңиз, истихлак кылдыңыз, өзүңүз каалап элечи. Жок болуп кетсе, икала кылам десеңиз. Мен сизге айтамбы, мен берген акчаны бергин деп. Андай эмес да, максат эмес. Бирок мен берген буюмду бергин деген максат. Ооба да. Ва халакул маби ямна минха. Көрдүңүзбү? Айва. Үй бузулуп кетти, товар жок болуп кетти. Икала кылса болобу? Икала кыла албайсың. Икала кылбай. Сен максат жок да уже. Fa in halaka ba'dul mabi jazat al-iqalatu fi baqihi. Үйдүн кээ бир жери бузулуп калса, оңдоп аласың. Мисал үчүн үйдөн эшигин калса, үйдөн мисал кылбайбыз. Мисал жеңилирээк эмне мисал кылсак, икала бардык нерседе жүрөт. Мисал 2 кг картошка алдың эле. Мисалда 1 кг жеп койдуң. 2 кгды 10 динарга алдың. Демек 1 кг канча экен? 5 динар деген сөз да. 5 динарын бересиң. Яни канча десе, би хиссатихи мин ас-саман бересиң да. Аны барабарына канча акча болсо, ошону бересиң. Икала ушун менен болду, түгөдү. Икала деген түшүнүк болду, түгөдү. Эми мурабаха, анан тавлия деген түшүнүктөр бар. Мурабаха деген эмне ал? Азыр айтып берем. Кандай аныктамасы? Караңыз. Бул мурабаха же болсо тавлия деген соданын түрлөрү байул амана деп коет.
Екеуінің тең эле жалпылай бәйғул амана. ооба. Байул амана. Негизи муробаха деген бар, тавлия дегени бар, вадаия дегени бар, анан иштирок дегени бар, ошондой мушарака дегени бар. Булардын баардыгын эмне деп коет экенбиз? Байул амана деп айтат экенбиз. Байул амана, аманат соодасы деп. Неге аманат соодасы? Жалганчылык жүрбөйт бул жерде. Аманат соодасы деп. Неге бүгүнкү күндө банктарда муробаха деп аталып калды? Билесизби? Муробаха келишим менен деди. Неге? Анткенде ал жердечи аманат соода. Кандай аманат? Сен буюмду канчага алып атканың жана канчага сатып атканың белгилүү? Белгилүү да. Мисалы банктар кандай? Банкка айтасың, менде эме дейсиң да. Мага мына ноутбук керек дейсиң. Ноутбукту мен дароо сатып алайын десем, мен акчаны бере албайм. Менде акча жок анча. Ошондуктан мен банкка кайрылам. Банкка айтам, банк мынаны сен өзүңө сатып ал. Анан сен мага рассрочка аркылуу жолу менен сатасың. Акчаны бөлүп төлөө менен. Ошол бөлүп төлөөбүз, бирок муробаха келишим менен болсун дейсиң. Ал кандай? Банк, сиз экөөбүз банкка барабыз, банк сизден көзүңүзчө сатып алат. Мынаны 30 миңге. Анан сатып алып туруп эле буну мага кайра сатат 35 миңге. Сиздин көзүңүзчө. Мен дагы билем аны. Банк өзү дагы билет. 5 миң пайда көрүп сатып атат. Ушундай пайда рибах маалум болуш керек. Бул нерселери бар банктачы. Ушуну муробаха деп айтабыз. Караңыз. Муробаха дегенде пайда көрүүнү эмне дейт экенбиз? Муробаха. Тавлия дегеничи? Тавлия деген ошол өзүнүн гана баасында болуш керек. Өзүнүн баасында. Алда ачык болуш керек. Конечно, мисалы азыр бул көбүнчө эле ушундай болот го. Жашообузда бул аябай көп. Тавлиядан көп, муробахадан көп. Алиден канча буюм алсаңыз, Алиден көп буюм аласызбы? Мынчага аламын деп айтабайт атпайбы? Айтат. Мынчага түшкөн мага депчи. Ошону ушунча пайда көрүп атам дейт, дебейби? Дегенде дейт. Дебейт. Кээде эмне болобу? Өзүм мисалы үчүн 500 динарга алдым, сизге 450ге берем дегендер болдубу? Болду. Буну эмне дейбиз? Вадаия дейбиз. Вадаия дейбиз. Эмне десе, назатыга сатат. Бирок назатыга канча назаты кеткенин билесизби? Билесиң. Тавлия дегенде 400 га алдым. Өткөндө мен сизге сатып аткан мына буюмдарды канчага алганымды билесизби сиз? Билем. Анык. Мен сизге айттым, өзү мага 41 динар эме болду. Бирок мен сизге 30га берем дедим. Буну эмне? Вадаия дейбиз. Вадаия. Байул амана. Ушуну айтпай саткан болсоң, жөн эле бай кадимкидей эле сооданын түрүгө кирет. Эгерде мен алдап койгон болсомчу, ушул жерде уже кыянаттык болгон болсо, ыктыяр берилет да. Байул аманада ушул пайда жага. Ошол келет азыр, а? Муробаха деген эмне десе? Al-murabahatu naqlu ma malakahu bil-aqd al-awwal bi-thaman al-awwal ma ziyadati ribhin. Бул аныктамасы. Нақл деген эмне деген? Өткөрүү деген. Өткөрүү деген. Ма малакаху өзү ээ болгон нерсени өткөрөт. Кантип десе, өзү ээ болгон bi-aqd al-awwal bi-thaman al-awwal ma ziyadati ribhin. Өзү биринчи келишимде bi-thaman al-awwal. Bi-thaman al-awwal канча? 1000 сом. Ма зияда рибхин деген канча? 1000ге 100 сом кошосуң, а? Ошонтип өткөрүп берүүнү не дейбиз? Муробаха дейбиз. 1000 сомго алып, 1,5 миңге, же болбосо 1000 сомго алып, 1500ге өткөрүп берген болсоң, буну не дейбиз? Муробаха дейбиз. Мына кыргызчага которулганда негизи мындай, эмерээк которулат. Эгерде сөзмө-сөз которо турган болсокчу, биринчи келишимде биринчи акчага акчанын үстүнө кошуп берүүнү айтабыз да. Жөн айтканда биринчи алган акчаңа, биринчи канчага алган болсоң, ошонун үстүгө пайда көрүп сатсаң, ушуну мурабаха дейбиз. Тавлия деген эмнеси? Нақлу ма малака би-aqd al-awwal bi-thaman al-awwal. Биринчи акчага, акыттагы биринчи акчага алганыңды эч кандай пайда көрбөй эле башка бирөөгө сатсаң, өткөрүп берсең, ошуну эмне деп айтабыз? Тавлия деп айтабыз. Тавлия дейбиз. Түшүнүктүү? Мин гойри зиядат рибх деп атат ошол. Эми караңыз. Өзү муробаха деген ушундай соодалар бизге зарылбы десе, зарыл.
Siz misal өткөндө айттыңыз да. Өткөндө айттыңыз. Мисал наушникти алып алсамчы. Өзү баягы ошол нерселерди Алиден алам дедиңиз. Эмнеге? Алданып калбайын дедиңиз, туурабы? Себеби сиз басым эле өзүңүз барып башка бирөөдөн алсаңыз эмне болот? Алданып калышыңыз мүмкүнбү? Кымбатыраак алып алышыңыз мүмкүн же сапаты начар алып алышыңыз мүмкүн. Бирок через Али алсаңызчы, алданбайсың. Эмнеге? Анткени бул канчага алып атканы белгилүү. Белгилүү анан мутахассис. Канчага алып атканы сизге мисалы пайда кошуп аткан болсо кошуп атам деп айтканы белгилүү да. Буга ишенесиң. Бул менден көп пайда көрбөйт дейсиң да. Пайда көрсө аз көрөт дейсиң. Же болсо такыр пайда көрбөйт деген ишеним менен аласың. Ошону дайыр амана деп айтабыз да. Бир адам билбейт, анан экинчи адамдан сурайт. Короче, көп пайда көрбө. Пайда көр, бир аз пайда көр. Бирок пайдаңды билейин деген да. Бирок мындай деп атпайбызбы? Өзүбүз деле көрүп атабыз, ошол канча кошуп саткан ушинтип алып атабыз. Анан кийин эгер колуңан келсе сен деле ошол антип отурбай эле тиги канчага алса, мисалы үчүн мунун 1 динарга алса, сен деле барып колуңан келсе 1 динарга ал да, мисалы үчүн. Кудан неге 1,5 динарга алып отурбайсың, мисалы үчүн. Түшүнбөдүм. Мындай да кырсат. Мынакей. Сиз банкта көрүп турат деп атпайсызбы? Мисалы үчүн бир нерсени сага канча 5000 кошконун көрүп эле турат. Мен деле көп 2 Ал банкты муктаждыктан да, муктаждык ошол нерсеге алып барат. Ошол жерде ошо 5000 коштуртпай эле банк канча калган болсо сен деле ошончо албайсың деген суроо да. Ал негизи муктаждыгың болбосо ал, сенде банкка болгон муктаждык болбосо ал, керек болсо о Кытайдан барып ал. Колунан келсе, баары бир мынабы сиз деле 5000 көрүп атасыз өзү. Сиз балким сиз 10.000 көрүп аткан болушуңуз мүмкүн. Мен сизден банкка саттыңыз да, сиз мынаны 30.000ге сатып атасыз банкка. Балким сиз муну 20.000ге алгансыз. Просто мен аны билбейм. Банк да аны билбейт. А бирок банк канчага алды, канчага сатат, мен аны билем. Сиз да аны билесиз, баарыбыз билебиз, ачык айкын. А болсо Кытайга барып алыш керек колунан келсе. Же өзүң жасап ал, эч кимге бериң келсе. Бул мурабахада эми 5000 кошуп сатып атканда дагы бир нерсе бар да, мисалы үчүн бөлүп төлөйсүң деген нерсеси бар, туурабы? Мурабахада азыркы биз айтып аткан мурабахада банктарда ошондой түшүнүк бар, ооба. Рассрочка түшүнүгү менен. Атак мурабаха дегенде мына жерде андай түшүнүк жок. Ошону айтам да, ошо түшпөй атат да. Андай түшүнүк жок бияк. Жок, бирок кандай болгон чакта дагы маселечи бизде акча бул эме эмес да, василя да. Акчаны нак сатсаң дагы болот, насие сатсаң дагы болот. Айырмасы жок. Бул биз мейли, бирок кээ бирки содаларда бар. Кайсыл жерде истихсан болгон болсо, ал жерде шарттары көп болот. Мисалы үчүн бай саламда акчаны кечиктирсең болбойт. Акчаны алдын беришиң керек. Мисалчы, эми калган соданын кадимгидей түрлөрүндө каласаң наличка ал, каласаң эме кыл, насие ал, айырмасы жок, кеттик. Жакшы. ولا تصح المرابحة ولا تولية حتى يكون العوض مما له مثل. Маселе ошол жерде турат. Мурабахадагы, тавлиядагы дурус болбойт. Ошол мурабаха сатып аткан буюмдун айвады мисли нерсе болуш керек дейт. Эмне дегени бул? Эмне деген болуп калат ушуна? Караңыз. Биз мисли нерсе менен кыймый нерсенин айырмасын билип алайлы. Биринчи. Мисли нерсе мынаны азыр пакеттен чыгарып атабыз да, жаңысы. Ушунун жаңысы менен жаңысы окшошпу? Жаңысы эки окшош эле болгон. Окшош туурабы? Жок, мына эмес, мен жаңысын айтам. Карапкадагы менен карапкасы. Бири-бири менен окшошпу? Башка. Жок, өзү окшош. Мислиби? Мисли, түшүндүм, мисли деген түшүн. Мисли деген окшош деген го. Окшоштук. Экөө окшош. Бул деле наркыныс деле баары окшош, Окшош. Мисалы, жаңы машина менен жаңы машина. Окшошпу? Окшош. Кой менен койчу? Окшош. Мисли булар бүт. Мисли ададий булар. Кой ададий. Ададий. Мисли эмес да, кантип экөө бири-бириге мисли. Бирөө арып көрсөңүз болуп калат да. Ооба да. 1 жашар кой менен 1 жашар койдор баары бирдей дүйнөдө. Ададий да. Ададий, мисли эмес. Туура. Туурабы? 10 килограмм картошка менен 10 килограмм картошка мислиби? Кандай? Килограмм жагынан. Килограмм жагынан. 10 кило менен 10 кило мисли. Ошол жагынан карасак. Биринчи сорт ундар менен биринчи сорттор мислиби? Мисли. Мисли да туурабы? Анын мисли жок дей албайсың да.
баягы эме кылсаң, ошондой мислин алып келип берсең болот. Азыр мисалы мына компьютериңди сындырып алсаң, ушундай компьютер сизге таба бере алам да. Өзүдөй майыр чыйылган, мына жери мындай болгон таба албайсың, а? Ушунун примерно кыймый да, ушундай иштетилген, бир жолу ачылган эме болгон басы канча? Ошону баасын берем. Барасынан өзүң салып аласың. Эгер жаңы болсочу коробкадан чыга элек мен жоготуп бердим. Жаңы. Жаңынын окшоштугу барбы базарда? Анын мисли бар. Мисли бар. Демек мен сизге жаңын алып берем. Азыр маселе бул жерде эмне болуп атат десе, мынауну сизге саттым. Сатканда мынанын эбады эмне? Акча саман. Акча мислийби? Акча мисли. Мислий акча бар. Кайсыга мисли? Акча менен акча, 1000 сом менен Акча мисли. мисли акчалар. Мынаны азыр сизге мисалы үчүн саттым. Бир койго саттым. Бир койго. Сиз мынаны муробаха кылып башка бирөөгө сата аласызбы? Муробаха кылып башка Сата албайсыз. Неге? Себеби кой мисли эмес. Түшүнүктүү болду. Мына азыр көрүүчүлөргө дагы мына ушул жерлерде эме болсун. Неге сата албай атам? Мынау нерсени сиз менден сатып алдыңыз. Бир койго сатып алдым. Бир койго сатып алдыңыз. Бир койго сатып алдым. Ушуну башка адамга муробаха менен же болбосо тавлия менен Жол менен бир койго сата албай калдым. сата аласызбы? Сата албай калдым. Эмнеге десе кой мисли болбой атат. Мисли эмес. Тавлия кылайм десең, өзүдөй кой таба бер дей аласыңбы? Таба бер дей албайсың да. Туурабы? Түшүндүм. Мынанын барабарындагы нерсе, муробаханын барабарындагы нерсечи, бул мисли нерселерден болуш керек. Окшоштугу бар. Мисалы бир жумурткага алдыңыз. Мынаны. Башка бирөөгө сатам десеңиз, муробаха жол менен сатам десеңиз канча жумуртка астасыз уже? Бир эле жумуртка. Муробаха менен сатам. Муробаха менен 2 жумуртка. 2 жумуртка. Тавлия менен сатам десеңиз? Бир эле. Бир жумуртка. Мисал айттым да. Мынанын барабарындагы эбады мисли нерселер болуш керек. Чтобы сиз аны муробаха менен сатыш үчүн. 1000 сом мислийби? Мисли. 1000 сомдун барабарына 100 сом кошосуң да дагы 1100га сатыңыз. Болот. Эгерде сиз мынаны үйгө алмаштырып алып, же болбосо мисли эмес нерселерге алмаштырып алып, мисли деген анын окшоштугу бар. Мисли эмес нерсенин окшоштугу жок. Мисли эмес нерсеге алмаштырып алып, мынаны сиз эме кыла албайсыз да. Муробаха же тавлия аркылуу сата албайсыз. Муробаха тавлия менен сата албайсыз. Баюл амана кылып сата албайсыз. Бирок өзүңүз каалаган баага сата бериңиз. Жөн кадимкидей содадачы. Мынаны бир койго алмаштырып туруп, кааласаңыз 10 миңге сатың, 5 миңге сатың боло берет. Просто сиз буну муробаха аркылуу сатам десеңиз, анда мынаны сиз берген нерсенин үстүгө биринчи келишимде бисаманил аввал деди го. Ошо саманил аввалга мазияда тербихин деп атат. Саман нерсеңиз мисли болбосо кантип билесиз анда? Кыймый нерсе болсо. Ошондуктан мынанын барабарында айбаты эмне болуш керек экен? Мисли болуш керек. Адади кыймый болбош керек. 10 килограмм буудайга саттыңыз. Муробаха жол менен кантип сатасыз буну? 10 канча саттыңыз дейсиз? 10 килограмм буудайга мынаны саттыңыз. Мен сизге бердим, сиз мынаны сатып аласыз, мага 10 килограмм буудай берип. Бирөөгө муробаха кылып сатам десеңиз кантип сатасыз? Сата албайсың да. Неге 11 килограмм буудай астасыз? 11 килограммга? Ал мисли болуп кете берет да. Ошол жагынан, килограмм жагынан эме кылган. Килограмм. Кайли вазный нерселер. Түшүндүм. Көрдүңүзбү? Вала тасиху ал мурабахату вала тавлияту мурабахадан тавлиядан жайыз хатта якуна ал ивад мимма лаху анын барабарында турган нерсе мисли болмоюнча дейт. Туура болбойт. Түшүнүктүү мынага? Түшүндүм. ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز والفتل وأجرة حمل الطعام ولكن يقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا. Эми расходтор. Кандай расходтор десе, адатта тажирлер
ошону расход деп эсептеп, ген расходдор да. Адатта мисалы үчүн адам Кытайга барган болсо, Кытайга барып келген жол кирасын эсептейт дагы, анан ошонун эсебини кийимдерге чачып берет. Эгер кийим алган болсочу, демек ар бир кийимге 5 сомдон түшөт экен дейт да. 100 сомдон алган мага 105тен айланды деп айтат. Бирок ал өзүнүн жатаканасыны, ошол жерде жүргөн тамак ашыны кошпойт. Адаттачы, расходко кошпойт. Ошого кайсыл расходдор буюмга кошулат? Ошону кошсо болот. Мисалы 100 сомго алган болсоң, аны сен эме болду, Кытайдан 100 сомго алдың, налог төлөдүң, жол кира алып келип берди. Сага жалпылай 110 сомго түштү да. Алганың 100 сом, бирок мага ушул жактардыга расходторум кетти. Ар бир кийим мага канчага түшүп калды? 110 сомдон түшүп калды деп айтсаң болот дейт, ушуну айтат. Росул малга ужратыл кассар. Кассар деген ким бул? Кассар деген Бул кассарды, соббак, кыскасы эмелер. Мисалы соббак, боёчу, эгерде кассар деген бул баягы кыркуучу эмес, бул башка мааниде. Аллах алам. Боёчу, тироз дегендер булар бүт эле эмеге кийим алды, анан эмблема жасап берди, тироза. Фатил дегеничи? Фатил деген баягы чырака, майтамылган бир нерсе, пахта бир. Короче, мейли, аль-мухим булар эме. Негизи карап койсо чачып карасаңыз эле чыгат негизи буларчы. Ожроту хамлу таам. Ожроту хамлу таам азыр айттым, Кытайдан сага алып келип берген жүк. Карго. Каргодан эмне кыласың, эсептейсиң, Ушул сыяктуу бул жерде эмнелерди айтат? Кайсыл расходду эсептейт адамдар. Ошону эмнеге кошсоң болот? Не кошсо болот? Алган бааңа кошосуң да, расылмага кошосуң. Мисалы, мен единица салдым, анан мен ошол жерде жүрдүм, мен жүргөнүм акысына мынча деп кошуп тастасаң болбойт да. Валакин якул калма алей, мага ошончага айланды дейт, Вала якул иштаройтуху бикада, мен ошончага сатып алдым деп айтпайт. Эмнеге? Жалгандан сатып. Жалган кол сатып алдым десе. Кеттик, Мурабаха тавлия ушундай эле түшүнүк негизи. Эми караңыз. Бул бейул амана дедик да, аманат, чынчылдык соода дедик да. Файн иттала аль-муштари аля хиянатин фил мурабаха. Муштари сатып алган адам билип калды. Кыянат болуп тур мурабахада деди. Ол өзү мен ойлодум менден 20 сом пайда көрдү деп. Көрсө менден 50 сом пайда көрүптүр. Мага айтты эле бул 120 сом, 130 сомго алдым деп. Мага 130га айланды деп. Көрсө буга 100га айланган экен деп билип калды кыянатты. Фахуа бил хияр инда Аби Ханифа. Абу Ханифада эмне берилет? Ыктыяр берилет. Эмнеге ыктыяр берилет? Кааласа буюмду алат, кааласа эмне кылат? Кайтарып берет. Инша ахадаху bijamil. Кааласа эмне кылат? Толук акчага алат. Эмнеге толук? Себеби муштай ыраазы эмес андан кемитен бергенге. Бай ыраазы эмес. Ыраазычылык каралат да. Ва инша фаса кааласа эмне кылат? Сооданы бузуп салат. Эмнеге Абу Ханифада алдаган сумманы кайтарып алат дебейт? Неге? Себеби Абу Ханифа айтат, мурабаха деген түшүнүк үстүгө пайда көрүп сатуу деген тема дейт да. Маселе өзүнүн темасынан башкага өтүп кетпеди дейт. Мурабаха деген түшүнүктөн өзгөрүлүп кетпеди дейт. Мурабаха деген түшүнүктөн өзгөрүлүп кетпеди дейт. Мейли, азбы көппү баары бир мурабаханын ичинде турат. Эгерде таулия деп жакшы угуңуз. Таулия соода кылып мурабахага өтүп кеткен болсо, анда кайтарып алат Абу Ханифада. Неге десе, себеби таулия деген келишим өзгөрүлүп мурабаха өтүп кетет. А мынау жерде мурабаха деген келишим бойдон турат. Кааласаң алым, кааласаң албагын. Эгерде биз таулия келишим кылып туруп мурабаха өтүп кете турган болсо, же болсо таулия болуп туруп, таулия вадая деп туруп таулияга өтүп кете турган болсоң, темасы өзгөрүлгөн болсо, максаты, анда Абу Ханифа айтат, канчага кыянатты кылган болсо, ошону алсаң болот дейт. А сахабайындар айтат, кыянаттыкты билдиңби? Кандай түрү болбосун, баарын алсаң болот дейт. Аллах арымына келет. Ва ин тала аля хияна фи таулия. Эгерде таулияда билип калсачы. Таулия кандай? Мына 100 сомго алдым, сага 100 сомго саттым деген, Көрсө, таулияда эмне кылыптыр? Бул кошуп коюптур да. Кошуп коюптур. 110 сом. Таулия эмес, бул эмне болуп калыптыр? Мурабаха. Болуп калыптыр.
Ошол биринчи келишимди эми мурабаха кыянатчылык менен мурабаха өтүп кетет да. Биринчи келишимди кайтсаң болот ужечи. Баягы канча кыянаттыкты алып койгон болсоң тавлияга түшүп калат го. Ошондуктан Абу Ханифа айтат: "Асқатахал муштари мин ас-саман." Бул жерде эмне деп атат? Самандан түшүрүп коет деп атат. Кыянат. Канча кыянаттык кылды, ошону түшүрөт. 1000 сом кыянат кылды, ошо 1000 сомду кайтарып алат дегени да. Түшүнүктүбү? Түшүнүктүү. Канча кыян кылса ошону кайтарып алат. Ва кала Аби Юсуф айтат: "Яхутту фихима." Мейли тавлия болсун, мейли мурабаха болсун, канчалык кыянатчылык болгон болсо ошону түшүрөт дейт яхутту. Түшүнүктүбү? Түшүнүктүү. Абу Ханифаныкы негизи жакшы экен. Абу Ханифаныкы жакшы. Абу Ханифаныкы мындай эме да. Баягы мурабаха деген келишимден башка келишимге өтүп кетпедибиз. Мурабаханын эле ичинде турабыз. Тавлиядачы, тавлияда мурабаха өтүп кеткендигибиз үчүн биз сакт кылдырып атабыз. Кыянатчылыкты. Хат кылдырып атабыз атат. Имам Мухаммад айтат: "Ла яхутту фихим." Экөө тең эмне дейт? Уже мейли кыянаттыкты билсе дагы, мейли мурабаха болсун, тавлия болсун, экөөнү тең түшүрбөйт дейт басына. Себеби Содагер ыраазы эмес. содагер аз эмес. ومن اشترى شيئا مما ينقل أو يحول لم يجوز له بيعه حتى يقبضه. Эми караңыз. Бул жаңы тема. Биз кобут кылуу, негизи кобут кылуу, татаайян битаин деген өзүнчө бир темалар бар. ومن اشترى شيئا. Бир адам бир буюм алды. Ал кандай десе, ал көчүрүлөт экен, бирден эки жак мисалы мыналар да. Машина алды же башка болду, көчүрүлө турат. Мындайча айтканда кыймылсыз мүлк эмес. Лам яжуз лаху. Сатып алган адамга жайыз эмес. Аны сатуусу качанга чейин? Колуна кармаганга чейин. Халак болуп кетиши мүмкүнбү? Ооба. Мисалы сиз бирдемкени алдыңыз, жолдо келип атат, ошол нерсеге содалашып койдук. Колуңузга жете элек содалашып койдук. Болобу десе болбойт. Неге десе колго алгандан кийин. Себеби биз айткан келишим жокко чыгып кетиши мүмкүн, жөн эле лагу болуп кетиши мүмкүн. Onun üstüne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis var. Негизи бул эреже катарычы. La tabi ma laysa indak. Өзүндөгү жок нерсени сатпаган. Өзүңдө жок, колуңа тиелек нерсе сатпасың. О сен колуңа жетиши өзү ихтимал да. Билесиң. Эми ошого бир эме кылайлы. Нитаж дедик го. Нитаж барбы жокпу? Неге жок барбы жокпу кандай? Нитаж бул эми акор эмес да. Нитаж деген биз төрөлө турган, туула турган Боюндагынын боюндагысы дедик го. Бул маадум да, жок нерсени сатсаң болобу? Болбойт. Болбойт. Ошого кирип калат да. Жокса хаторил бул мынага кирет. Хаторил адам. Жок болуп кетүү коркунучу бар. Баягы Аллах алам бул хамил дедик го. Хамил болуш да мүмкүн, болбош да мүмкүн, туурабы? Ошол сыяктуу эле колго тиелек нерсени сатсаң болбойт. Болбойт. Сон. ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف айтат. وقال إمام محمد لا يجوز дейт. Эмнеге десе, Абу Ханифа мүлктөрдү боло берет дейт. Колуңа ала аласың. Имам Мухаммад айтат, жалпылай болбойт дейт. Мутлак эле болбойт. Сахабай эми шейхайн дейбиз, шейхайндерде эмне дейт? Болот дейт, бөлүп карайт. ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتلاه أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجوز للمشتري منه. Канча убакыт токтоп турам. Рибага чейин алып коелу. Рибага алып коюп 5 жыл мүмкүн. Бир адам картошка пияз алды. Кайыл деп. Жоксо макилан мукаялатан ау маузунан муазанатан дегенде эми макил бул ак май алды, башка алды, мынаны литр деп эсептейли мисалы. Макил мукаялатан, маузун муазанатан. Ана факталаху. Аны эмне кылды? Ошо литрледи, өлчөдү. Жоксо иттезанаху, вазындады. Таразалды. Икталаху деген эмне? Литрлет деген сөз. Макилан мукаялатан ошондой кылды. Сумма бааху.
Андан кийин эмне кылды? Сатып алганды мукайла мувазанатан эме кылды. Ошентип сатты. Лам яджуз лил муштари минху эме айтат. Муштари аны сатуусу вала якулаху кайра хатта юида al-kayla wal-wazn. Мындай жөн түшүндүрүп берейин, а? Бүгүнкү күндө бул нерселер жок негизи. Бул башка бирөөнүн акысы сага өтүп кетүүдөн корк деген негизи. Башка бирөөнүн сага өтүп кетүүдөн корк деген. Бир жерден 5 килограмм un алсаң, айтып атат да, бул ошо 5 килограмм десең, 5 килограмм деп сага берди да. Сен аны алдың, башка бирөөгө 5 килограмм деп сатышым үчүн деп атат. Сен аны кайрадан тартып, анан 5 килограмм деп саткан атат. Башка бирөөгө. Бирөөнүн акысы кирип кетпесин негизичи. Балким сен 5 килограмм деп алганың 6 килограмм чыгып калышы мүмкүн. Наркын акысы. Же 4 килограмм чыгып калышы мүмкүн. Сен аны 5 килограмм деп сатасың. Ушундай нерсе болбосун деген эле максат негизи. Бирок көз алдыңда болуп турсачы, бардың, сени көз алдыңда тартып берип атат. Ошону башка бирөө ошондой кылып сатсаң болобу? Болот. Аллах алам болот. Мына кана бир эмесин шарттарынан окуп коелучу. ومن اشترى مكيلا مكايلة وموزون يعني بشرط الكيل والوزن هذا فاكتلاه مشتري ثم باعه عندن كين مكايلة موازنة لم يجد مشتري منها المشتري قرأس المشتري الأول أن يبيعه قرأس мына жерде эме калдык, Бул мындай негизи бул жерде хадис дагы бар да. Эме деген. Ошол сенин дагы өлчөмүңдөн өтсүн. Сен бирөөгө сатып атсаң, сенин өлчөмүңдөн өтсүн. Аны саткан адам дагы анын да өлчөмүдөн башка бирөөгө өтүш керек деген эме бар. Хадис бар. Ошого амал кылып, Бул жерде мындай. Маништаро макиле мукайлтан ал мавзу бир буюм алды. Кандай десе, ал литрлеп өлчөм сатыла турган нерсе экен. Же болбосо килограммдап сатыла турган нерсени сатып алды. Сатып алды, аны өлчөдү, аны таразалады. Сумма андан кийин ошол буюмду эмне кылды? Сатты башка бирөөгө. Башка бирөөгө да мукайла муазана кылып эме кылды. Эми лам яджуз лил муштари минху. Ошол экинчи муштари. Саткан адам, алган адам өзү да эме кылды, башка бирөөгө сатты да. Экинчи муштари деп атат. Кайра дагы аны өзү өлчөш керек деп атат, сатыш үчүнчү. Аны саткандыгы жана жегени болбойт, кайрадан кейл вазын кылмайынча деп атат. Сен дагы өзүң дагы өлчөп ал, өзүң дагы таразалап ал деп атат да. Ошондой. Мужазафа болсочу боло берет. Эми караңыз. Ва тасарруф фи саман qabla al-qabd jaizun. Tasarruf деген кандай? Мен мындай деп атам. Tasarruf fi saman qabla al-qabd jaiz дегеним менин колума акча тие элек дагы аны колдон соң рухсат дегени. Ошол эле. Түшүндүрүп берейинби? Вот tasarruf fi zaman. Баада сен ошону колдонсоң боло берет. Экөөбүз мындай буюм эме кылдык. Мынаны сатам дедим. Анан сиз мынаны 50 динарга алдасыз да. 50 динарды менин колума тиюдөн алдын. Мен айттым, паленчтен карызым бар да, ошону берип койбойсузбу, аны куршок эле дедим. Колума тийбестен эле тасарруф кылып атамбы? Кобут болбоштон эле. Ошол жайыз деп атат. Паленчага берип кой, же болбосо менин атымдан зекетке чыгарып кой. Мисалы, зекетке билбейм, зекетте уже вакил дейм. Же болбосо менин атымдан бир иш кылып кой дедим да. Боло берет деп атат. Ва яджузу лил муштари ан язида al-baya fi saman. Мен мындай кылсам болобу? Мындан 50 динарга сизге саттым десем, майли сиз дагы талабасыз, өткөндө эле 70 динарга алдыңыз. Экөөбүз канчага келишим кылдык? 50га, Бирок акчаны бир аз кошуп коюп, мага 55 берсеңиз болобу? Болот, ошондой. Ошондой айтат. Ва яджузу лил бай язида фил маби. Анан ошол эле учурда мындан мен канчага келишим түздүм? 30га. 30га. Мен мынаны ручканы кошуп берип койсом болобу ошо? Боло берет деп атат. Мабиге кошуп берген экен, боло берет. Ва яджузу ан яхутта фи мин ас-саман. Ошол эле учурда сатуучу. Мен айттым, 50ге көз келишим кылдык. Бирок айттым, майли 40 бере деп койдум.
Болобу? Болар. Bola beradi. Ve yeta'allaqul istihqaq bi jami' zalik. Emi qarаңыз. Istihqaq, huquqlar. Ушул жерде. Siz 50 kilogram mundu qanchaga aldыңыз? 1000 so'mga aldыңыз. Бирок мен бай катары Мабиге дагы бир кабыл берип койдум да. Түшүнүктүбү? Эми маселе кандай турат десе, мынау 1000 сомдун барабарында бир кап эле эмес, 2 кап турат. Түшүнүктүбү? Мына ваятааллакул истихқақ укуктуулук ушунун баарына барабар болот дейт. Мына берилген акча, мына берилген кошулган же болбосо кошулган акча полный биригип туруп, мына 50 килограммдын барабарында турат. Же эгер мынаны акча деп элестели, мынаны маби деп элестели. Мына 1 мешок un, мына 50 динар. Сиз айттыңыз, майли 60 динар кыла берейин дедим. Мынау истихқақ бардыгы бири-бириге топ келет да, 60. Бияктан мынтип ашып калбайт да. Бул мунун барабарында эч нерсе жок болуп калбайт. Шуну айтты да. Ошол эле учурда бул жактан да. Эгерде 50 динар, бул жактан 2 мешога бардыгы бири-бириге эме истихқақ болот. Укуктуулук бардыгы бирдей таралат. ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا. Эми бул кадимкидей укуктар бар. Мейли содада эмне кылдык? Саттык, акчасын качан нак наличка деп. Бирок эмне дедим? Мейли кийин бересиз. Тажил кылып койдум 1 айга. Не болот экен? Уже муаджал болуп калат. Муаджал болуп калат дегенде максат ортодо келип алып туруп сиз сурабайсыз да. Бир акчаны өткөндө өзү наличка сүйлөштүгөн аны мен жөн эле эме кылып койдум. Болду, муаджал болду уже. وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلا القرض فإن تأجيله لا يصح. Ayırmasını bilesizmi? وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا. Түшүнүктүү. Бир гана карызда андай болбойт. Иллал кард файна тажилаху ла ясах. Карыздан теп тажил кылганы туура эмес дейт. Неге бул карызды тажил кылса туура эмес? Бул эми түшүнүктүү беркен. Күлү дайын халин. Сиз дайын халин дегени бул мындай. Дайын менен кырдын мен фарк байнакыма деген сөз да. Дайын дегени мына бирдемкенин барабарындагы ыйбат болгон карыз акча. Мынанын барабарындагы саман. Ошону мен эмне кылдым? Тажил кылсам болот дайындыке. Ооба. Кырдыкычы болбойт. Карт деген кандай? Не бул? Өткөндө сизден 125 динар алып турдум, а? Анан ошол карт 125 динар алып турдум. Ошону сиз айттыңыз, экөөбүз келишим кылып алдык, тажил кылыпчы. 2 айдан кийин бересиң депчи. Бергенден кийин сыра сурасаң болот да. Же мага акча азыр керек. Мен 2 айды күтө албайм деп. А дайындачы күтөсүң. Сен дайында өзүңнүн пайдаң бар да. Азыр мисал үчүн банк менен сүйлөшкөн банк эртелете албайт да. Мага азыр бер акчаны депчи. Бирок сиз бирөөгө карыз берип турсаңыз, анан тажил шарт кылган болсо 2 айдан кийин берем деп. Жок, мага азыр керек десең боло берет. Ошону айтты. Ла эме файна тажилаху ла ясиху. Тажил кылган дурус эмес. Яни болду, ошону менен тажил байланып калат деген эмес да. Любой учурда кайра сураса боло берет деген.